Жок, унуткан жокмун. Бүгүн Талас шаарынын акими шайлашат экен го? Сиз болосуз деп ойлойм. Жок, кандай болушу мүмкүн эмес. Сиз бул ел абдан жакшы иштегенсизби? Көрөбүз. Алейкум, саламатсыздарбы? Урматтуу коллегалар, бүгүн биз эмне үчүн чогулганыбызды баарыңыздар эле билесиздер деп ойлойм. Бүгүн Талас шаарынын акимин шайлашыбыз керек. Ким бизге жакшы иштеп турат деп ойлойсуздар? Өз оюңузду айтыңыздар. Шеф, Айгерим Болотбековна орду. Ал деген аял киши да. Аял киши кайерде көрдүңөр аким болгон? Аял киши аким болбойт. Туура. Аял киши актан аким болчу эле. Аял киши аким болгон көрдүңөр беле? Аял дегениңиз кандай? Бул менен эмнени айткыңыз келип турат? Ошондо, эмне аял киши болсо эле аким болбойт деген турасызбы? Аял киши деп анын мурдагы кылган иштерин унутуп коюп кечип кетсин деген турасызбы? Токтоп кала болду. Ооба. Аким Бекжан Өзбеков болот. Ошол тартыптуу. Болуп чечилди. Шеф, бул эмне дегениңиз? Эй, сен шефке эмне деп жатасың? Шеф тура айтат, Бекжан Өзбекович болот. Силер эмне көрүнгөн кишини эле акимге шайлай бересиңерби? Кана, бул жыл эмне кылды? Далилдегилечи. Шеф, кандайча? Токтоп кала. Нимарамды кыйкырасыңар. Айып болсун анан ошондой сиздин тиге. Ар кимде акимге Ушундай окуялар биздин жашообузда күнүмүш адат болуп калды. Кайдан билебиз ал аялзаттын колунан эмнелер келер экенин? Балким аялзаты Кыргызстанды өнүктүрүп, кыргыздарды башка өлкөгө таанымал кыла алат. Эркек менен аялзаттын укугу бир. Эркек кыла алган нерсени аялзаты да кыла алат. Аял заты сулуу, назик гана болуп тең болбостон, аял заты акылдуу, чечкиндүү, жада калса аким боло алат.